Саламатсыздарбы? Эгерде сиздин компьютериңизде офистик программаңыздын темасы, башкача айтканда настройкасы темный режимде же темно-серый режимде же разноцветный режимде болуп калса, аны кантип настройка кылабыз? Бул жерден Word офистик программасын иштетип көрөбүз. Word'ду ачканыбызда мына Word жүктөлүп атат. Word'дун настройкасы темно-серый режимде болуп калган. Азыр новый документти түзгөнүбүздө темно-серый режимде айрым учурда бул темалар ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүн. Ошондуктан настройкасын өзгөртүү үчүн өйдө жакта файл вкладкасын тандайбыз. Файл вкладкасын тандаганда сол жак панелде бир канча менюлар бар. Ушул жерде параметры деген бар. Эгерде параметры бул катарда жок болсо, ал другие деген менюнун ичинде болушу мүмкүн. Другие менюсун тандайбыз. Тандаганда бул жерде параметры менюсу бар. Параметрин тандаганыбызда бул жактан параметры Word деген терезе чыгат. Ал терезеден общее деген тандайбыз. Общиени тандаганда оң тарапта негизги Word менен иштөө үчүн негизги параметрлер бар. Бул жерден биз тема офис деген жерди тандайбыз. Мына тема офис деген жерде темно-серая деп турат. Ушул жерди басканыбызда мына бул жерде бир канча офистин темалары бар. Черная, белая, использовать системные настройки разные цвета деп турат. Ушул жерден биз белая деген тандайбыз. Андан кийин окей деген баскычты басып койсок, Word офистик программасы ак түскө келип калды. Эми бул жерден Word'дун терезесин жаап коебуз. Ошондой эле Excel'ге кирип көрөлү. Excel'ге киргенибизде Excel'дин дагы настройкасы кадимкидей эле болуп калды. Демек, бир эле офистик программага кирип өзгөртө турган болсок, бардык офистик программалардын настройкасы өзгөрүп калат. Эгерде сиздерде дагы ушундай болуп калган болсо, ушундай жол менен өзгөртүп алсаңыздар болот.